Кыргыз-тажик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча сүйлөшүүлөр тынчтык жана сүйлөшүү жолу менен жүргүзүлөт. Бирок ошол эле мезгилде биздин мамлекетибизге өткөн жылы агрессия болгондугу анык жана чын. Мындан ары биз андай агрессияга жол бербейбиз деген. Бир нече ондогон аскер кызматкерлери, жай тургундар каза болушкан. Булардын баардыгы ошо мамлекетибиздеги чечилбей жаткан чегаранын кесепетинен болуп, ошол биздин коңшу мамлекетибиз биздин мамлекетибизге кол салгандыгы негизинде болгон. Биздин мамлекетибизге өткөн жылы агрессия болгондугу бул анык, чын жана мындан ары андай агрессияга биз жол бербейбиз. Кыргыз мамлекетинин көптөгөн жерлери Тажикстанга өтүп кеткенин юридикалык тарыхый документтер менен тактап бере алабыз. Эгерде коңшу мамлекет буга чейин Кыргызстанга койгон территориалдык дооматтардан баш тартпай турган болсо, анда биз өзүбүз юридикалык жактан коңшуларга территориалдык дооматтарды коебуз. Ага биздин күчүбүз дагы, мүмкүнчүлүгүбүз дагы жетерин айткан. Ошол мурдатан тарыхый мезгилдерде мындан бир нече ондогон, керек болсо жүздөгөн жылдар мурда ошол коңшуларга өтүп кеткен жерлерибизди кайтарып алууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондуктан мен дагы бир жолу эскертип айтып кетейин, Кыргыз мамлекети, Кыргыз өкмөтү, президентибиз баш болуп чегараларды тынчтык жолу менен чечүүгө биз багытталып отурабыз. Коомчулукта Камчыбек Ташиевдин бул билдирүүсүн колдоого алып, муну элге дем күч, дух берип жатат деп эсептешет. Эгемендүү мамлекет катары Кыргызстан кайсыл мамлекет болбосун бардык жагынан тең ата сүйлөшүүгө даремети жете турганы, ал үчүн бүт мүмкүнчүлүктөр бар экенин кошумчалашууда. Эгемендүү мамлекет катары биздин өзүбүздүн дагы тиешелүү тарыхчылар, тиешелүү юристтер, ошол эле Кыргыз армиясы бардык мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да. СНГ болду, мындай болду деп эле шаштырып эле бүтүрүп койгон. Анда азыркы жетекчилик эмес, башка жетекчилик болчу. Алар документтерди тактап издөө жолуна эмес, өздөрүнүн бийликке келгендигине машыркап гана отургандыктын кесепетин бүгүн эл тартып отурат. Камчыбек Кыдыршаевич ошол комиссиянын төрагасы катары айтып атат. 1 сантиметр жерди биз эч кимге бербейбиз. Бул Кыргыз элинин жери, бул биздин жерибиз. Биз бекем турабыз. Ар бир биздин ошол жерде бүгүнкү күндө мына мисалы талаш тартыш жараткан жерлерибиз үчүн биз азыр мына комиссия өзүнүн ишин алып барып атат. Биздин президенттин Садыр Нуркожоевич ошол боюнча да Тажикстанга барып сүйлөдү, айтты. Биз ар бир сантиметр үчүн биз мындай айткандай дипломатия жолу менен, сүйлөшүү жолу менен биз өзүбүздүн тактап, аныктап, өзүбүздүн биздики негизи бүгүнкү туура. Бул биздин жерибиз да. Ошол үчүн мен ойлойм, азыркы күндө мен оюмча ошол биздин бийлик тарабынан кылган иштер бул туура иштер деп эсептейм. Андан тышкары мен ойлойм, ошол азыркы күндө мына аскерлерге өзгөчө статус, өзгөчө макам, өзгөчө шарт түзүлүп атат. Биздин аскерлерге бүт жагынан колдоо көрсөтүп атат. Биздин аскерлерди болсо биздин УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич өзү барып ошол жерде жолугуп, алар менен отуруп, сүйлөшүп, мындай айткандай дух берип атат да, мындай эрк менен кызмат өтүңүздөр деп. Ошол үчүн биз бүгүн бүт эл карап турат. Бүгүнкү күндө бул жагынан ачык эле айтышыбыз керек, абдан жакшы жылыштар бар. Андан тышкары эл аралык байланыштарда биз ушундай эле көп мүчөлөрдө, көп кеңештерде мүчө болгондон кийин Тажикстан менен бирге биз бул маселелерди башка мамлекеттерди ортого салбай, өз ара дипломатия жолу менен дагы бир жолу айткым келет. Эки президент мына чечиш керек да, бул маселени чечип атабыз азыркы күндө. Абдан жакшы жылыштар бар. Ошол үчүн мен оюмча жакын арада бул маселелер толук кандуу чечилиш керек. Анан бул тажиктердин эми бул жер талашканы токтобой келейт. 30 жылдан мына демократия болгондон бери ошол жер талаш бир айдан кийин дагы атакага түшөт. Тополоң салышат. Боптур деп коет, салышат. Же булар президенттер бири-бири менен келишим түзүп алып жүрүшкөнбү? Мына эми бизге мына Садыр Жапаров менен камчы келди, булар патриоттор келди. Бир метр жерибизди бербейбиз деп атат. Десенен кийин эми тажиктер эми сүйлөгөн сөзүнө туура эмес кабыл алышып, нааразычылык нота жөнөтөбүз. Биздин элчиликти чакырып, ички иштер
Тышкы иштер министри, бул болбогон иш. Эгер ушинте берсе, биз дагы историяны көтөрөбүз дагы, деди камчы ташыйып. Ошого карап биз дагы керектүү жерлерибизди биз дагы теребит этишке акыбыз бар деген сөздү айтты. Туура да. Ушинте берсе, жөн чечпейди, ушинте берсе, анан бизге дагы, оларга дагы кыргыз эли үчүн олар жан берип, кыргыз элим деп келгенден кийин элибиз бардыгы ушул экөөнүн аркасынан биз башын сайып койдук кыргыз элине. Ушулардын ушунун аркасынан ушуну бөлүнүп, чачыранды болбостон ушуларды бир сүрөп, силер не десеңер, силердеги законуңар биз үчүн закон деген немеде жашашыбыз керек да, ушулардыкын туура иш кылган жок. Туура, онун барганы, башкасы айтканы, тарынычы, башкасы баары туура да. Onu бар elde de görüp durur. Hem Tacik tuğanda tarınmaş gerek. Şunday boluptur, şunday bolat eken. Biz şunu bekar kılıpız degen bir nemege gelse, tandemge gelip, çakırışıp, birbirine çeşip, sıyırmatta bolsa durur. Anan çirene verse, arkipti kötörüş gerek dağı, Nurgap, daha kaçı jeri var bizim. O şeyler Kırgız'ın jeri bolgan. Talassak bizim de akılımız var eken de. Onu talaşabızdan emniyet lazım. Ola daha bir yaka gireverse mayli, atıp geçse de mayli deverse onda biz Kırgız mamleketiyiz biz. Bol kamçı taşıyıttın kılganları barı tuğra, sözleri barı tuğra, ketiyotkan yolları tuğra. Yani biz biz çaçırandı olboy şularga düşünüp düşünbögende onunda olturmunu o mintiptir de bölünme çaçıra var mı görüp durasınlar. Uşuların arkasından yürüşümüz gerek. Uşularga jölök boluşumuz gerek. Uşularga biz tayanıç boluşumuz gerek da. Elim var arkamda biz degen devanan uşun üçün bularan uşundayga riskovun işlerge barıp otpay biz üçün. Anı bir tora düşürürsün. Torale? Tora hiç Taciklerden beri tarına turgan yok. Jönele sıy hurmat bilen çeşip olsa bulur. Çeşipmese bizge dağı özürdün yerlerimiz kalıp ketken. Bizde talaş hakkımız var. Barı var. Порядок бар, вооружениябыз бар, күчтөнүп алдык, Кудай кааласа, дагы күчтөнөбүз. Биз любой менен тең тайлап сүйлөшкө болот. Любой менен чочубастан, любой жол менен чечип алсак болот да. Лучше эң жакшы ушу тынччылык жолу менен чечкен оң да. А камчы ташыйт сүйлөгөнгө акысы бар да. Бул ГКМда чегараны карайт. Паграм войска бардыгы ушунун мойнунда, милдетинде. Kayerde mine olatkаны ушул билет да, билип турган айтпай койсом да бул Кыргыздын жараны кой. Көрүп, билип туруп айтты да ошону. Эч ким багып сүйлөй алган эмес да. Бир камчы барып, ушу сөздү айткандан кийин мен ойлойм бул Кыргыздын эң бир чыгаан бир патриоту да. Кыргыз үчүн канын жанын аябаган адам гана алып сүйлөшөт да. Мен бийлигим бар дегенде дук болбойт. Ушул элим бар менин мамлекетим бар деген адам гана башын сайып барат. Мен камчы мына Садыр экөө биздин пешенебизге ушул жазып койгон экен. Кудайым ушуларды Кыргыз элим мына эми ушуну парктап алгыла. Силерди ушулар оңойт, силер Кыргызстан ушулар көтөрөт деп койгон экен, мына болбоду. Ал ортодо Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Эрлан Абдылдаев бул өлкөнүн тышкы иштер министрлигине чакырылганы маалымдалды. Элчиге 15 сентябрда маалымат мейкиндигинде Кыргызстандын жогорку мамлекеттик кызмат адамынын тажик-кыргыз чегара маселеси боюнча айткан сөздөрү пайда болгонуна байланыштуу тынчсыздануу жеткирилген. Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги азырынча маалымат бере элек. Белгилей кетсек, 2021-жылы 28-30 апрелде Кыргыз-Тажик чегарасында тажик тараптын куралдуу агрессиясы орун алып, 34 кыргызстандык каза тапкан. Ал эми 2022-жылдын 14-17 сентябрындагы кайрадан куралдуу кол салууга кабылган Баткен жергесиндеги кырдаалда 63 адам курман болгон. Асия Сыдыкова, Кымбат Абдисамат уулу, Регион телеканалы.